Ошто жаңы Таштанды талаасынын курулушу башталды. Ал эски Таштанды талаанын жанына курулат. Эски полигондун үстү жабылып, жашылдандырылып, бак дарак отургузуу пландалууда. Жалпы полигондун аянты 54 гектар болгон болсо, ошонун 24 гектарына жаңы полигон салынат. Ал өзүнүн этаптары менен болот. Полигон курулганда дүйнөлүк стандарттын негизинде эксперттердин көзөмөлүндө, экологдордун көзөмөлүндө, Ош шаарынын мэриясынын көзөмөлүндө, тийиштүү структуралар, тийиштүү кызматкерлердин көзөмөлүндө курулуп жатат. Жалпы долбоор 2 жылда деп белгиленген болсо, бирок куруучу компаниялар убакытка жеткирбей бүтүрөбүз деген убада берип атат. Жаңы полигонду куруу үчүн тендерден Каналет Иншаат Түрк компаниясы туткан. Жалпы долбоордун сметалык баасы 9 миллион 400 миң евроны түзөт. Жаңы санитардык полигондун курулушунун пландаштырылган сметасы 5 миллион 300 миң евро. Эски полигонду рекультивациялоо иштери 3 миллион евроны түзөт. Негизи бул өзү 3 фазадан турат. 24 гектарлык жерде. Азыр могу биринчи фазасы болот. Бул долбоор өзү 20 жылдык долбоор. Биз азыр могу биринчи фазаны бүтүргөндө бул фаза 6-7 жылга эле иштейт. Кийинки долбоор анан кийин фаза 2, фаза 3 болуп кетет. Бирок биз азыр могу биринчи фазаны гана жасап атабыз. Бул монтип узарат. Анан бул общий бардык жалпы долбоор 20 жылдык долбоор да. 20 жылда кайрадан эле монда полигон болуп, кийин монтип толот мына. Куруп жаткан компаниянын айтымында жаңы санитардык полигондун өзгөчөлүгү бул жерде таштандылар өрттөлбөйт жана саркынды суулар атайын резервуарда топтолот. Жердин үстүнө биринчи геотекстиль төшөлөт, үстүнөн геомембрана төшөлөт. Геомембрана деген гидроизоляциялык материал, суунун, саркынды суулардын жерге сиңип кетпеши үчүн, жерге зыян келтирбеш үчүн жасалат. Анан үстүнөн дагы геотекстиль төшөлүп, үстүнөн фильтрационный шагыл төгүлөт. Анан ошол эң түгүнө геомембранадан үстүнө мондай дренаждык тетиктер коюлат. Саркынды суулар келип, ошол дренаждык тетиктер менен агып барып, биздин саркынды суулар келчү резервуарга агып барат. Таштанды талаасы Жапалак айыл аймагына жакын жайгашкан. Айыл тургундары буга чейин полигондун жагымсыз жытына жана түтүнүнө нааразычылыгын билдирип келишкен. Бирок жаңы Таштанды полигону курулганы менен жагымсыз жыттан арылабы жокпу кепилдик берилген эмес. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы органический, неорганический деп бөлүнбөйт да мусорларчы. Ошондуктан бизге жалпысынан органикалыктагы и неорганический мусорлар келет биякачы. Анан экөө аралашып келгендиги үчүн эми бул жерде жыт ысык убакытта бир аз болушу мүмкүн болот да. Оштун бийлиги жаңы Таштанды талаасын курууну 10 жылдан ашык убакыттан бери пландап келет. Европа өнүктүрүү банкы бул долбоор үчүн каражатты 2012 жылы бөлгөн. 11 миллион евронун 5 миллиону 12 жылга насыяга берилген.